27 октябрь. Кудай менен баары мүмкүн. Менин бул короодогу койлордон башка да койлорум бар. Мен аларды да алып келүүм керек. Алар да менин үнүмдү угушат. Ошондо бир короо кой, бир койчу болот. Жакан 10-бөлүм 16-аят. Дүйнөдөгү ар бир улутта Кудайдын эли бар. Кудай аларды өзүнүн жаратуучулук күчү менен жакшы кабар аркылуу өзүнө чакырат. Анан элдер ага ишенип калышат. Кудайдын сөзү жете элек жерлерде кызмат кылганда көңүл чөгүүнү жеңүүдө жогорудагы сөздөр кандай гана күч берет. Питер Кэмерон Скоттун окуясы буга жакшы мисал боло алат. Скотт 1867 жылы Глазго шаарында туулган. Ал Африкадагы ички миссиянын негиздөөчүсү болуп калган. Бирок анын Африкадагы алгачкы кызматы ийгиликтүү болгон эмес. Африкага жасаган алгачкы сапарында ал малярия оорусу менен катуу ооруп калгандыктан кайра үйүнө жиберилген. Оорудан айыгып кеткенден кийин ал Африкага кайтып барууну чечкен. Экинчи жолу кайтып барганда ал өзгөчө сүйүнгөн, анткени бул жолу агасы Жакан да аны менен чогуу барган. Бирок көп өтпөй агасы Жакан ысытмадан жабыркап каза болуп калат. Ошентип өзү жалгыз калган Петр агасы Жаканды Африкада жерге көмгөн жана кайгыга малынганына карабай Африкада жакшы кабар таратууга өзүн кайра арнаган. Бирок күндөрдүн биринде ал кайрадан ооруп калган. Ошол себептен Англияга кайтып барганга аргасыз болгон. Ошол күндөрдө башына түшкөн кайгыны жана көңүл чөгүүнү кантип жеңе алмак? Ага чейин ал өзүн Кудайга арнаган эле. Бирок ал Африкага кайтып барууга күчтү кайдан тапмак? Адам үчүн бул мүмкүн эмес болчу. Ал күчтү Вестминстер жыйынынын имаратынан тапкан. Ал жерден Дэвид Ливингстондун мүрзөсүн таап, акырын анын алдына барып, сыйынуу үчүн тизе бүгүп отурган. Мүрзөнүн ташында мындай деп жазылып турган эле: менин бул короодогу койлордон башка да койлорум бар. Мен аларды да алып келүүм керек. Жазууну окугандан кийин жаңы үмүт менен өйдө турган. Анан ал Африкага кайра кайтып барган. 100 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин бүгүнкү күндө ал негиздеген миссия барган сайын күчкө толуп, жакшы кабарды таратып жатканын көрүүгө болот. Эгерде сизге эң чоң кубаныч берген нерсе Кудайдын сизди өз ырайымына толтуруусун жана сиз аркылуу аны башкаларга төгүп, аларга бата берүүсүн тажрыйбалоо болсо, анда сиз үчүн дүйнө жүзүндөгү эң сонун кабар Кудай али куткарыла элек башка элдерди куткаруу үчүн сиз аркылуу мүмкүн болбогон нерселерди кылат деген кабар.